сунуш киргизип добушка коюп койдуңуз да. Неге добуш берүү убагында кол көтөрүп аткан депутаттарга көңүл бурулган жок? Протоколду бүгүн бизге колго тийет, мына азыр тийет. Мага көңүл буруп койгула. Угутам. Биз менен иштешпиз, аппарат менен иштей беребиз. Сиз акыйкатсыз алып барып атасыз да. Жанагы 5 колуңузду оозуңузга салып отуруп, дагы айтып кетейин, какап каласыз. Бакыт Эргешевич. Туура, баардыгыңар комитет төрагасы боло албайсыңар балким. Болуптур, добуш көп, күчтүү экенсиздер. Бирок андай күчкө салып, добушка салбай, Силер көрсөтпөдүңөр, жең ичинен бүтүрдүңөр, ичара сүйлөштүңөр деген сөздөр туура эмес, урматтуу депутаттар. Ким кызык болсо, караш керек болчу. Мына Нурлан Шакиев коллегабыз айтып кетти, бүгүнкү күндө элдин кайрылуусу ушунча. Урматтуу депутаттар, эгерде мынтип отура берсек, дагы отура беребиз талкуулап. Кайра эле убакытты өткөрүп, талкуулап жатабыз да. Экинчиден эртерээк ишти баштайлы. Давай шашыштын кереги жок. Кошоматчылыктын дагы кереги жок бул жерге чыгып. Биздин төрагабызга суроо берип коеюн, Талат Турдумович. Сиздин оюңуз, 2 төраганын орун басары болуш керекпи, 3пү же 4пү? Силерге кандай ыңгайлуу болот? Урматтуу коллегалар, менде сунуш бар. Урматтуу коллегалар, мага көңүл буруп койгула. Урматтуу коллегалар, тартиптүү болойлук. Менде сунуш бар. Азыр комитеттердин аталыштары боюнча аябай көп сөз болуп атат. Менде сунуш, добушка коем азыр, добуш коем. Вариантын азыр берип атат. 3 вице-спикер, 8 комитет. Ошо 3 вице-спикер, 8 комитетти бекитип коелук. Кийин аталыштар боюнча, ар бир комитеттер боюнча, аталыштар боюнча кетебиз. Кандай дейсиздер? Макулсуңарбы? Добуш коем, добуш бериңиздер. Добуш бериңиздер. Макул 47, каршы 1, бары 48-85. Урматтуу коллегалар, 3 вице-спикер, 8 комитет сан боюнча, өттү. Эми урматтуу комитет мүчөлөрү комитеттердин аталышы боюнча кетейлик. Биринчи комитет. Төртүнчү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бир-эки суроо бар. Биринчиден жумушчу топко ыраазычылык билдирем. Ошо 3 төраганын орун басары боюнча, анан 8 комитет боюнча каршылык жок. Бирок суроо бар да. 3 төраганын орун басары эмне иштер менен алек болот, кайсы милдеттерди алар аткарат? Ошо боюнча ким жооп берет? Султанбай Абдрашевич. Жумушчу топ ошо боюнча талкуулады да, э? Мен ойлойм, бул вопрос боюнча Бакыт Эргешев өзү жооп берген жакшы го. Кайсы просто иштер менен алек болот, ошо эле кызыктуу болуп атат? Мен силерге айтып коем, мен ойлойм, мындай деп ойлойм да, муну ким, кайсы вице-спикери эмне менен заниматься этет, муну төрага барды бир өздөрү чечет го деп ойлойм. Просто буга чейин 2 төраганын орун басары болчу, анда 3-чү болгону менен бирөө номинальный болуп калатпы? Же кандай? Мен, по-моему, жоопту бердим. Бакыт Эргешевич. Ким? Урматтуу коллегалар. Кайсы вице-спикер эмне менен заниматься этет, аны өздөрү чечет. Биз 30 декабрда бул жерде түзүм талкуу кылып атканда, бул жерде 4 вице-спикер ашыкча болот деп сөз болгон. Ошонун негизинде жумушчу топ 3 вице-спикер калтырган. Бирок бизде мына 6-созутта практика бар. 2 вице-спикер жетишпей, абдан аябай кыйналышты. Мына бул жерде мына вице-спикерлер отурат. Нурбек Өмүрбекович отурат. Ошолар кыйналып, бул жерде мына спикердин жумушу көп болуп, элдер менен учурашуу, эл аралык уюмдар келүү боюнча ошолар менен учурашып атты. Анан бир вице-спикер башка коноктор келгенин, бул жерде чет жакта, бул жерде митинг болуп атканда, ошолар элдер менен учурашып атканда абдан көп мындай маселелер болуп атты да. Ошондо бир вице-спикер постоянно иштеп туруш керек эле. Ошондо 2 вице-спикер жетишпей атты эле. Урматтуу коллегалар. Биз мына 4-созутта иштеп атканда, бизде 4-созутта
90 депутатта 1 спикер, 3 вице спикер болгон. Ошондо да жетишип иштеп атышкан. Ошон үчүн 3 вице спикер мен ойлойм тура эле болот. Биздин жогорку кеңештин иштешине дагы мындай жардам болот деп эсептейм. Рахмат, Бактыргеш. Азыр уруксат болсо анда биздин төрагабызга суроо берип коеюн, Талат Турдумович. Сиздин оюңуз 2 төраганын орун басары болуш керекпи, 3пү же 4пү? Силерге кандай ыңгайлуу болот? Жогорку кеңештин ишин аткарганга. Жаныбек Болотбекович, биз кечээ фракцияда ушул маселени биз талкуу кылдык. Фракцияда макул болдуңуз. Түшүнүктүү, Бактыргеш. Просто Талат Турдумовичтен да сурап коюш керек да анын оюн. Хорошо, келгенден кийин сурап коеюн. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бул жерде маселе чыгып атат. Муну этностар аралык маселе боюнча бул Кыргызстан көп улуттуу өлкө, 80ден ашык улуттар бар. Ошол эле мезгилде Кыргызстан элинин ассамблеясы да бар. Билесиздер, муну Россия Федерациясы менен кызматташып турат, Казакстан менен кызматташып турат. Ошол эле мезгилде биздин шайлоочулар дагы абдан көп улуттуу. Ошондуктан этностук маселелер деп бул сунушту мен киргиздим. Бул абдан керектүү жана маанилүү. Эмнеге дегенде бул граница маселелеринде, башкаларында, мына түштүк жакшта өзгөчө мындай этностук маселелер турат. Рахмат. 6-чы микрофон. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, Бактыргеш. Комиссиянын төрагасы менде мындай суроодо, биринчиден мен Адахан Кимсамгаевичтикине кошулам. Бир кагазыбыз орусча, ушул жерде эле тиркелген. Бирөөсү кыргызча, бирөөсү орусча. Анан эми мен бул жерден айтып келдим, Бактыргеш, азыркы маселени протоколду бүгүн бизге колго тийип атат. Мына азыр тийип атат. А если буга чейин бизге берилип, буга чейин мынакей мондай структура бекилип атат десе, анда башкача вопрос болмок. Анда биз ошол жерден талкууну же сунушту бермекпиз да. Анан бизге азыр алып келип туруп, азыр биздин үнүбүздү укпай туруп, кайра структураны бекиттирип добушка салып салдыңыз да. Мен туура эмес көрөм. Мен биринчиден ушуга чейин өзүңүздөр иштеп жүргөнсүздөр, өзүңүздөр айтып жүрдүңүздөр, өзүңүздөр ушул бизге жаңы келгендер деп атасыз. Жаңы келгендерге анда айтып туруп, анда ушул жерден биздин угуп туруп. Мен азыр Жаныбек мырзанын сөзүнө кошулам. 3 вице спикер эмне кылат бул жерден? Эми суроону сиз жооп бердим дейт болушуңуз керек, бирок мен раз уж бияка чыккан соң айтып алайын дедим. Мен ушул 3 вице спикерге каршымын. Структурага ол адына кете берсин, комитеттер, то есть. Рахмат. 3-чы микрофон. 3-чы микрофон. Рахмат. Кийин 5-чы. Номер 20 Манас округунан Дастанбек Жумабеков. Бактыргеш, азыр сиз добушка койгон маселе бул 8 комитет, 3 вице болсын деп сунуш киргизип добушка коюп койдуңуз да. Өттү, бирок эми көпчүлүк менен өтүп кетти, каршылыгым жок. Бирок койбой турсаңыз болмок, аны жалпы талкуулагандан кийин азыр ошого суроолор пайда болот. Андан кандай болуп калат да? Бирөө айтат 10 болсын дейт, бирөө айтат 7, бирөө айтат 5 болсын десе, анан сиз эмне дейсиз? Ал өтүп кеткен деп жооп бересизби, же кандай болуп калат? Ошол үчүн ага шашпай тургандай болмок да. Аягында келип туруп, ошол канча комитет, канча вице болот, жалпы бул жерден сунуштарды эске алып туруп, анан түшкөн сунуштарды рет менен коюп туруп, көпчүлүк добушталган ошол структура өтмөк да. Ошондуктан бир аз бул жерден шашып кеттик го дейм. Рахмат. 5-чы микрофон. Рахмат Бактыргеш Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Биринчиден Султанбай Ажигитовду мен сунушум сиздин жаныңызга отургузуп коелу. Себеби азыр комитеттин долбоорун биз карап атабыз, комиссиянын чечими эмес. Бактыргеш. Угутам. Сиз биз менен иштейсизби же аппарат менен иштей бересизби? Ажигит абайласаң андай кылбай экинчи. Султанбай Ажигитов сиздин жаныңызга отурсун, себеби ал рабочий группа ишин аткарып долбоорду берди. Биз азыр комитеттин, жалпы комитеттин долбоорун карап атабыз. Туурабы? Ошол жерде түшүндүрмө бериш керек болчу. Султанбай Ажигитовго кеңеш катары. Бул жерде сунушту сиз даярдаган эмессиз. Бул комитеттин даярдалган сунушу. Ал эми биз экөөбүз добуш берген долбоордо баардык нерсе жазылган болчу. Туурабы? Ал жерде детализация бар. Эми мен деле кошулат элем, Дастан Артисбекович айткандай, кергиле комитеттердин жок дегенде аталышын туура таап, жазып, анан кийин добуш берсек, ансыз деле көпчүлүк көрүнүп турат сиздин колуңузда.
Бирок шашпай туруп, басымды кылбай, пикирлерди угуп туруп, анан бир чечим кабыл алсак, бул жакшы жол болот эле да. Башынан аталышында так жазып койсок, кийин эч кимдин башты оорубайт, себеп да болбойт. Каяка шашып атасыңар, жарым саатта эчтеке чечилбейт да. Талапкерлер бекитилген, добуш берилген алдын ала. Түшүнүп турасыңар баарына. Урматтуу коллегалар, мындай кылбайлыкпы? Азыр 3 вице-спикер боюнча, анан кийин 8 комитет боюнча өттү. Азыр мен таблону ачам. Мындай кылайлык, урматтуу коллега, отургула. Таблону ачам азыр. Таблону. Ошол аталыштар боюнча суроо жооптор кетелик. Урматтуу коллега, отургула. Отургула, урматтуу коллегалар. Таблону ачып койгула. 4-чү микрофон. Рахмат. Номер 7 Ош округунан Осмонов Бакыт Эргешевич. Эми бул комиссия иштеп чыкты да, урматтуу депутаттар. Комиссия иштеп чыгып 3 вице-спикер деп айтты. Чындыгында ал керек нерсе. Мурда 120 депутаттын ишин азыр 90 депутат аткарат. Ошол эле жумуш болот, даже андан көбүрөөк болот. 3 эмес 4 кылып койсо деле болмок. Бул менин жеке сунушум. Эми 7 комитет боло турганын өзгөдө чыгып сунуш бергенбиз. 8 болсун, 9 болсун деп. Мына 8 комитет болду. Бул жагы жакшы эле болду бардыгы. Эми мен мындай сиздер бардыңыздарды биринчиден ынтымакка чакырат элем, экинчиден эртерээк ишти баштайлы. Мындай болсок биз кечке чейин беките албайбыз. Жүрө беребиз. Өткөндө да бүтпөй калып эми ушул күнгө келдик. Эми азыр сиз урматтуу Бакыт Эргешевич, сиз таблону ачтыңыз, эми кечке чейин отурабыз жазып алып бардыгы сүйлөп. Добушка коюлду го. Добуштан өттү го. Өткөн маселеге кайра табло ачасызбы? Мындай болбойт да. Кийинки иштер көтөрөйлү, аталыштарын өзгөртөйлү. Туура мен да сунушум бар аталыштар боюнча. Ошолорду өзгөртөйлү. Калган эч бул жерде проблема жок. Рахмат. Урматтуу коллегалар, дагы мен сиздерге кайталап айтып коеюн. Урматтуу коллегалар, 3 вице-спикер жана 8 комитет бекитилди. Эми биз таблого ачканыбыз бул комитеттин аталыштарын, кайсы бир сөздөрдү, кайсы бир аталышын өзгөртүү боюнча бул жерде талкуу кылабыз. 3-чү микрофон. Урматтуу депутаттар, 32 округ, Кошкор округу, Мирлан Сами кожо. Биринчиден азыр 3 спикер боюнча жана комитет боюнча добуш шашылыш берилди. Аны баарыбыз көрүп турабыз. Могул жерге чыкканда сиз төрага болуп аткандан кийин депутаттарды сыйлап коюшуңуз керек деп ойлойм. Неге добуш берүү убагында кол көтөрүп аткан депутаттарга көңүл бурулган жок? Неге көңүл бурган жоксуз? Ошолордун каршы пикири болгон үчүн ушул жерге чыгып чырылдап атышат. Бул бир. Экинчи нерсе, айтып атасыңар, мурда 120 депутат болгон. 120 депутатка 2 вице-спикер иштеген. Бүгүн 90 депутат бар. Оптимизация деп атасыңар. Кана биздин оптимизация. Ошол 90 депутатка 2 эле вице-спикер жетиштүү болот деп ойлойм. Жөн эле биз бири-бирибизди бул жерден көпчүлүгүбүзгө салып басынта өрүүнүн кажети жок деп ойлойм. Биз мына мен ушул 2-3 спикерге каршылыгымды билгизет элем. 2 спикер болсо жетет. Бизди бүтүндөй эл көрүп турат. Биз ошол нерсени дагы эске алалы. Урматтуу туугандар, 90 депутатка 2 вице-спикер жетет деп ойлойм. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бакыт Эргешевич, бул жерде айтып коюш керек, чындыктачы. Сиз мына алып барганда туура эмес алып барып атасыз. Сиз эл шайлаган депутаттардын үнүн укпай туруп, көпчүлүккө салып, добушка коюп салып атасыз. Сиз акыйкатсыз алып барып атасыз да. Мен сизге ачык эле айтып коеюн бул нерсеничи. Анан бул жерде буга чейин дагы мындай жең ичинде сүйлөшүү болуп, көп нерсени өзүңүздөр бекитип алып, азыр дагы ошо депутаттардын үнүн укпай, добушка коюп салып атасыз. Бул сиздин өзүңүздүн мындай туура эмес жака барып атканыңызды көрсөтүп атасыз да.
Андан сырткары мен буга чейин да айткам, Бакыт Эргешевич. Bunday кетиште парламентте жакшы бир нукка пайда болбойт. Сиз жанагы 5 колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз, Бакыт Эргешевич. Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми ар бир сынды биз кабыл алабыз. Бул жерде парламент, полемика болот, эч капачылык болбойт. Андан кийин какайбызбы, какабайбызбы, аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз. Урматтуу коллегалар, акыйкат боюнча элдик топ, бүт фракциялардын өкүлдөрү кече комиссия түзүлдү. Тазабек Экрамович, сиз өзүңүз 4 вице-спикер болбосун, 3 вице-спикер болсун деп өзүңүз мага айткансыз. Мен макул дегенмин. Ошон үчүн бул жерде эч проблема жок. Бул жерде биздин ишибиз парламенттин алдыга көздөй басыш керекпиз. Эми бул жерде парламент, мына биз менен чогуу депутат болгонбуз. Түзүмдөр кандай болот, башкасы болот, биз алдыга көздөй басып кете берет элек. Капа болбош керек. Бул жерде депутаттар бири-бирин айтсак, эч капа болбойбуз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул жерде бир эле көздөй. Биз парламент алдыга көздөй басыш керекпиз. Түзүмдү бекитиш керекпиз. Түзүм бекиткенден кийин комитеттин вице-спикерди шайлап, комитет төрагаларын шайлап, орун басарын шайлап, баарын шайлап ишке кириш керекпиз, урматтуу коллегалар. Толлоо деген мыйзамдар жатат аз бул жерде, каралбай атат. Мына салык кодекс жатат бул жерде. Салык кодекс боюнча проблема абдан көп. Ал жерде элдер нааразы болуп атат. Аны карап чыгыш керекпиз. Башка маселелер көп да, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн бул жерде капачылык болбош керек. Алдыга көздөй басыш керекпиз. Туура, баарыңар комитет төрагасы боло албайсыңар балким. Вице-спикер боло албайсыңар, бирок алдыга көздөй басыш керекпиз да. Ошон үчүн биз ошого басып, алдыга көздөй басыш керекпиз, урматтуу коллегалар. Капа болбогула. Капа болбогула, урматтуу коллегалар. Рахмат. Биринчи микрофон. Мага дагы сөз берип коюңуздарчы, эгер уруксат болсо. Азыр сүйлөп алсынчы, анан кийин полный баарын жооп берип коесуз. Урматтуу депутаттар, сөздөн ишке өтсөк, жанакы 30 декабрь күнү дагы ушул талкуу менен ишибиз, жумушубуз аягына чыкпай, ошол күнү жыйында айтылган. Ар бир фракция, ар бир депутаттык топ өзүңүздөр ичара талкуулап туруп, комиссияга адам бериңиздер, ал комиссия иштеп чыксын деп. Бүгүн комиссия иштеп чыгып, жыйынтыгын берген маселени кайра эле убакытта өткөрүп, талкуулап жатабыз да. Ал туура эмес. Раз биз ар бирибиз өзүбүздүн фракциядан ишенимдүү адамыбызды, өкүлүбүздү жөнөттүкпү? Андан кийин бул жерде жөн эле популисттик кылып талкуулаганын кереги жок. Бул жерде мына добушка коюлду. Көпчүлүк депутат колдоп өттү. Бири-бирибизди сыйлашты үйрөнөлү, урматтуу депутаттар. 5-чи микрофон. Азыр. Рахмат. Сиз бул жака отуруп албайсызбы? Ошол жака отуруп алыңызчы. Отуруп алсын бул жака. 5-чи микрофон. Номер 17-ci Аксыз шайлоо округу, Шакиев. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, мына бизде ушул структураны кароо боюнча комиссия түзүлүп, алар жаманбы, жакшыбы иштеп, мына азыр алдыбызга койду. 3 күндөн бери биз мына жогорку кеңеш 1-2 күндөн бери депутаттар ишке келип атабыз. Анан кээ бир депутаттар бүгүн ишке келип туруп, мага бербедиңер, билбейт экенбиз деп кызыккан адам сурап комиссиядан алса болмок. Мисалы үчүн мен алгам, бир сыйрак карап чыккам. Мен бул боюнча өзүмдүн оюм, түшүнүгүм бар. Анан кийин бүгүн келип туруп, анан жалпы комиссияны силер көрсөтпөдүңөр, жең ичинен бүтүрдүңөр, ичара сүйлөштүңөр деген сөздөр туура эмес, урматтуу депутаттар. Ким кызык болсо караш керек болчу. Бул бир. Экинчиден, биз талкууну азайтып ишке өтүшүбүз керек. Себеби дегенде мына шайланганыбызга 1,5 ай болду. Жогорку кеңеш бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу иш алып бара элек. Структураны бекитишибиз керек. Тез арада бекитип, комитеттер иштерди карап башташ керек. Бир канча өкмөттүн иштери турат, элдин кайрылуулары турат, ошо комитеттерде карай турган маселелер турат. Ушулардын бардыгын биз убакыт коротпой батыраак ишке киришибиз керек, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн минтип ар бир нерсеге
өзүнчө токтолуп отура бербей, жалпысынан ишти алдыга жылдырышыбыз керек, эртерээк бүтүрүшүбүз керек. Түзүмдү кабыл алышыбыз керек. Анан мен ушул аппаратка айтат элем, могу аталыштар боюнча бардыгын кыргызча болуш керек. Негизи ушу мамлекеттик тилди биз сыйлашыбыз керек. Мамлекеттик тилди биз өзүбүз өнүктүрүп өстүрбөсөк, башкалар өстүрбөйт. Ошон үчүн бардыгы биринчи кезекте мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде так, даана, түшүнүктүү жазылыш керек иш кагаздары. Рахмат. Так, үчүнчү микрофон. Аз урматтуу коллегалар, чыкпасаңар, аз табло берилди, табло менен кетелик. Рахмат. Үчүнчү микрофон, кийин 6-чы, кийин 4-чү, 5-чи берилет, кийин берилбейт, табло менен кетебиз. Номер 1 Алаш Шайлоо округу Примов. Урматтуу депутаттар, урматтуу Бактар Кешевич. Буга чейин 29-30 ушул маселе боюнча кыйла талкууладык, бирок аягына чыгара албадык. Бүгүнкү күнү дагы комиссия иштеп чыгып, дагы астыбызга сунуштап атат, дагы жактырбай айтабыз. Урматтуу депутаттар, эгерде мынтип отура берсек, дагы отура беребиз талкуулап. Ошон үчүн мен сиздерди чакырып кетер элем. Эгерде кемчиликтер болсо, идеалдуу структураны түзө албайбыз. Бар нерсени, бүгүнкү күнү комиссия сунуштап аткан нерсени колдоп, андан ары дагы ушул боюнча токтоп калбайбыз да. Алдын ала жылы беришибиз керек. Себеби дегенде жумуштар көп, мыйзамдар көп. Өзгөчө мына жогоруда Бактар Кешевич дагы айтып өттү. Мына налоговый кодекстер турат. Башка дагы бир топ мыйзамдар турат. Элдердин кайрылуулары турат. Ошон үчүн мен сиздерди чакырып кетер элем. Урматтуу депутаттар, урматтуу Бактар Кешевич, суроо жоопту дагы кыскартып, фракциялардан бериппи, алдыга жылы беришибиз керек. Жогорку кеңештин иши мына уже жарым айдан ашып кетип атат, токтоп турабыз. Ошон үчүн мен сиздерди чакырып кетер элем. Жумушту алдыга жылдырышыбыз керек. Бактар Кешевич, сиз регламент боюнча алып кетип атасыз, туура эле алып кетип атасыз. Бардык маселени добуш менен чечишибиз керек. Рахмат. 6-чы микрофон. Коргонбай уулу Жусупбек, номер 5-чи Нокат, Бир Манат округу. Бактар Кешевич, азыр биз 6-чы чакырылыштын регламенти менен иштеп атабыз да, туурабы? 6-чы чакырылыштын регламентинде мындай деп жазылып турат. Төраганын орун басарлары ар бир фракциядан бирден орун басары болот экен да. Ошону 6-чы чакырылыштын депутаттары ошол регламентти бузуп, жогорку кеңештин токтоо менен эки эле төраганын орун басарын кылышкан экен. Азыр эми бизде регламент бийик турат да. Туурабы, бул закон. Жогорку кеңештин токтоо менен ошо бузулган. Азыр биз жогорку кеңештин төрагасынын орун басарын кароодо мен ойлойм, регламентти карап атканда карасак туура болчудай да. Жаңы регламентти карап атканда ошо негизиндечи. Мен түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө алдыңыз. Себеби башынан баштап эле мыйзам бузууга барбасак дейм. Рахмат. 4-чү микрофон. Рахмат. Номер 4-чү Көкжар шайлоо округунан Бакиров. Бактар Кешевич, сиз туура эмес кылып койдуңуз. Неге дегенде 8 комитет 3 төраганын орун басары деп башында добушка коюп, эми талкуу кылганыбыз бул туура эмес. Жанакы арабанын алдына атты коюп койгондой, аттын алдына арабаны коюп койгондой болуп атабыз биз. Ошондук үчүн жанакы Абиров туура маселе көтөрдү. Мына 3 вице-спикер эмне иш аткарат? Мына ошонго эч кимиңер так жооп бере албадыңар. Кайра эле мына ошол 3 спикер, вице-спикер кайра эле ошол. Давай шашпайлы. 1 саат эрте болбосо 1 саат кеч. Шашып отуруп ушул мыйзамдарды кабыл алып, мына ошентип структураны кабыл алып отуруп, мына ушул күнгө жеттик. Давай шашыштын кереги жок. Кошоматчылыктын дагы кереги жок бул жерге чыгып. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Кашакулова, Бютун, Кыргызстан. Уважаемый Турага, уважаемые коллеги. Вот нам представили протокол комиссии, которая заседала. И здесь вот решение было. Значит, звук только микрофон. Звук, пожалуйста. И здесь, значит, решение этой комиссии о том, чтобы на рассмотрение представить первый вариант. И есть приложение первого варианта. Первый вариант у нас гласит о том, что здесь в структуре спикеров 4 человека. А тут нам сегодня представляют структуру, там, где заместители уже 3 человека. А в первом варианте вообще идет 2 человека. Так определитесь на самом деле.
необходимо, как говорится, речь идет о первом варианте. Если первый вариант, то там идет 4 спикера. Мы проголосовали, вот вы представили на голосование 3 спикера. Это уже идет недостоверные данные. Урматтуу коллегалар, мен башында айтып кетпедимби, ал жерде комиссияда 2 вариант каралган. 2 вариант каралган. Бир вариантты колдоо көрсөткөн жок. Бир вариантты колдоо көрсөтүп, 3 вице-спикер 8 комитет деп бекитилген. Ошо баяндамачы 3 вице-спикер боюнча 8 комитет боюнча окуп берди. Аны жакшылап көңүл буруп уксаңар жакшы болмок. Сиз эми как юрист катары, сиз мен ойлойм көңүл буруш керек эле. Урматтуу коллегалар, болду го? Урматтуу таблого өтөлүк. Таблого өтөлүк. Таблого өтөлүк. Экинчи микрофон, биринчи, 5-чи. Урматтуу коллегалар, болду да эми. Атажурт Кыргызстан, Сабиров. Бир нерсени айтып коюш керек да, мына жерде 30-да чогулганда, артында комиссия чогулган. Кызыктар депутаттардын бардыгы кирип өздөрүнүн сунуштарын айткан. Мен ошондо ушул жерде депутат Алимбековду колдоп, ошондо жанагы агрардык жана суу ресурстар комитети боюнча калып калгандыгын ошол жерде комиссияда ачык оюмду айтканмын. Ошол жерде мени Надира Азимовна колдогон, ошол жерде Нурбек Алимбековдор колдогон. Бүгүнкү күндө 8-чи комитет болуп кирип, ошол жерде 4 вице-спикер көптүк кылат дегенде 3кө түшүлгөн. Бул согласованный вариант менен кетип атабыз бүгүнкү күндө. Добушка коюп, добуш менен чечип кетелик. Почему? Потому что регламенттин негизинде биз алдыга карай жылайлык. Бүгүнкү күндө толгон токой маселелер турат. Мына Нурлан Шакиев коллегабыз айтып кетти. Бүгүнкү күндө элдин кайрылуусу ушунча. Биз ишти баштайлы да акыр. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу Бактар Ергешевич. Негизи бул комитет жөнүндө маселе жок. Мына бардыгы такалып эле вице-спикер такалып атат да. Мен отунда да айткам. Бүтүндөй мамлекетибизде азыр оптимизация жүрүп атат. Жалпак тил менен айтканда, министерстволордон баштап жөнөкөй айыл өкмөткө чейин штаттык бирдиктер кыскарып жатат. Биздин аз бар такалгандан бирден бир себеби азыркы 3 вице-спикерди атат. Хорошо 3 вице-спикер такалып турук. Ошонун 3 вице-спикердин функционалдык милдеттерин ким эмне иш аткарат, ошо боюнча так жооп берип коюңузду, урматтуу жумуш топтун төрагасы Ажигиттен суранат элем. Ошо жөнүндө так айтып коелочу, мисалы биз шайлап кое берели. Анан барганда өздөрү чечип алат дегендей, бул баягы мектептин старостасы эмес. Так кайсы вице-спикер эмне аткарат, ким эмне алып барат, ошончо так айтып койсоңузду суранабыз. Рахмат. Азыр 5-чи микрофонго берем, бол бербейм, микрофон бербейм, чыкпай эле болгула, табло менен кетебиз. Докладчик жооп берип коет бар суроолорго. 5-чи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Номер 35-чи Ак Суу шайлоо округунан Түмөнбаев Акылбек. Элдик топтун лидери. Урматтуу Бактар Ергешевич. Эми баягы мындай ошо жерге төрагалыкка добуш берип колдоп жибергенден кийин сиз калыс алып барыңыз. Ушу жерде мына мурдагы депутаттар 6-чы Созов деп айтып кеттиңиз. Кандай деген депутаттар болгон, ушул кыргыз мамлекети үчүн бүгүнкүдөй шашып добушка коюп, ошол мөңгүлөрүбүз, жерлерибизди бөлөк мамлекеттерге берип, мөңгүлөрүбүздү талкалатканбыз. Ошондуктан шашпай, кеңешип, талдап, ар бир депутаттын укугу бар, өзүнүн ой пикирин айтып, мнениясын айтканга. Мына 3 вице-спикер деп атабыз. Бүгүн ошол президенттик аппаратта, Кабминде оптимизация деп кыскартып атабыз. Ушул жогорку кеңештин чарба башчылыгын ошол президенттин управделамасы менен бириктирди. Бир вице-спикер мурда ошол өзүбүздүн чарба жогорку кеңештин чарба башчылыгы менен иштесе, бүгүнкү күнү 3 вице-спикер эмне кылат? Мурда 120 депутатка 2 вице-спикер жетишип келген болсо, 90го 3 вице-спикер деп айтып атабыз. Андай болбойт. Мен каршымын. Менин өзүмдүн жеке пикирим, элдик топтун пикири ошондой. Эми Бактар Ергешевич, бардыгы калыс болуш керек. Бүгүнкү күнү болуп тур, добуш көп, күчтүү экенсиздер. Бирок андай күчкө салып, добушка салбай, ушу жерде жогорку кеңеште ынтымак болот.
bir bolobuz. Ошол мамлекеттин саясатын көтөрөбүз, өнүгүшүн, өсүшүн көтөрөбүз десек, баарыбыз калыстык менен кеңешип, чечип, анан Кош Беркулов. барын добушка салыңыз. Өзүңүз шашып эле, өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз, ошол өзүңүздүн фракцияңыз үчүн иштеп бербеңиз. Ушу жалпы депутаттардын кызыкчылыгы үчүн иштеңиз. Рахмат. Рахмат. Сөз Султанбай Абдашевичте. Кийин табло менен кетебиз. Урматтуу Кыскача жооп бериңиз. Урматтуу коллегалар. Адахан Кимсанбаевич мага аябай туура замечание кылды. Тил боюнча мен тилекке каршы Адахан Кимсанбаевичти кыргыз тилинде кооз сүйлөй албайм. Колумдан келишинче сүйлөдүм. Но бирок мен мунун үстүнөн иштеймин. Адахан Кимсанбаевичтин замечациясын туура кабыл алдым.